Акер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомон мен сиздерге Telegram бот аркылуу акча табууну көрсөтүп бермекчимин. Текшерип дагы көрсөтүп бермекчимин. Мен бүгүнкү видеомду баштаардан мурда каналыма катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар, ушул видеону аягына чейин көрүп, менин каналымдагы дагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер достор. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Бүгүнкү боттун аты Gmail Farmer деп аталат. Бул ботту көбүнчө адамдар билет, анткени бул өтө тез убакытта көп адамдар колдонуп кетти. Бул ботко кирерибиз менен старт дегенди басабыз. Жана мына көргөнүңүздөрдөй ар бир аккаунт создавать эткени үчүн 3 рубль, 3,5 рубльдан төлөйт экен. Бул жерден кантип акча табабыз, ошону көрсөтүп берейин. Ал эми видеонун аягында акча чыгарып дагы көрсөтүп берем достор. Зарегистрировать email дегенди жазабыз, Gmail дегенди. Мына бул жерде emailдин аты, анан пароль турат. Экөөнү тең копировать кылып алабыз. Мына копировать дегенди басалы дагы могул жерге коебуз бардыгын. Мына ушинтип мен өзүнчө копировать кылып алам, экөөнү тең. Копировать, анан паролун дагы копировать кылып алам. Андан кийин Gmailга киребиз да, бул жерден добавить аккаунт дегенди басабыз достор. Ушуну баскандан кийин бул жерден Google'ды тандайбыз. Google тандап ушундай аккаунт создавать эткен жерге киребиз. Мындай создать аккаунт дегенди басып, для себя дегенди баса беребиз. Имя деген жерге могул жерди басабыз дагы, жанагы копировать кылып алганыбызды жазышыбыз керек бул жерге. Так, bunun баарын кетирип салайын. Бул жерден эң негизги аты калыш керек. Бул жердеги жазылгандын жарымын атына, жарымын фамилиясына коебуз. Мына мисалы Эрис мына могул жерге чейин алайын муну. Мына могул жерге чейин өзүнчө копировать кылып алып, ушул жерде өчүрүп салабыз. Астына фамилияга ушуну жазабыз. Анан далее дегенди басабыз достор. Бул жерден дата рожденияны каалагандай кылып жаза берсеңиздер болот. Болгону бул 18 жаштан үйдө болуш керек. Мисалы мен 2000 деп эле коеюн. Пол не указан деп кое беребиз достор. Далее басабыз. Мына бул жерден жанагы адрестин өзүн жазышыбыз керек. Муну басабыз дагы. Жанагы эле мына өзүнүн адреси. Могул жерин артканын алып салабыз мына. Эми паролуна жанагы өзү берилген паролду жазабыз дагы, далее дегенди басабыз. Бул жерге эч кандай номер кошпойбуз. Далее басып эле принимаю дегенди басабыз. Ушинтип биз бул аккаунтту создавать эткенден кийин достор, шаг эле Telegramга өтүп ушул жерде кнопка чыгып калат, готово деген. Готово дегенден кийин телефон номер кошкон жоксуздарбы деп сурайт. Ошон жок, кошкон жокпуз дейсиңер. Анан дагы бир резервный почта кошкон жоксуңарбы деп сурайт. Анда кошкон жокпуз дегенди басабыз. Анан кийин бул жерден ушул аккаунттан чыгып салышыбыз керек. Аны кантип чыгабыз азыр көрсөтөм достор. Ал аккаунттан чыгыш үчүн биз настройкага киребиз. Ылдыйраак өткөрүп, мында Google дегенди тандап алабыз. Жок, аккаунтту и синхронизация деп турат, ошону тандашыбыз керек. Мен тура эмеске телефон бир аз катып жатат. Анан кийин ушул жерден ылдыйраак кылабыз.
Анан Google дегенди басабыз. Ушул жерден жанагы аккаунтту тандайбыз. Аякысы еще дегенди басып, удалить аккаунт дегенди басып салабыз достор. Болду, эми артка чыга берсек болот. Кайра ушул ботко келебиз дагы, я вышел из аккаунта дегенди басабыз. Мына 5 күндүн ичинде бул акча өз-өзүнө келип түшөт. Мына бул жерден баланс дегенди бассам, мына hold деп турган жерде 3 рубль деп чыгып калды. Бул жерден дагы кантип акча табабыз? Бул жерден My referral деген бар экен, ушундан тапсак болот экен. Мына кантип акча табабыз дегенде ушул ссылканы мен силерге описанияга калтырып коем, ушуну менен кирип иштесеңиздер болот. Бул жерден акча табыш үчүн ушул чакырган адамыңар ар бир ушундай Gmail регистрация кылган үчүн сиздерге 0,4 рубльдан төлөп турат экен. Бул дагы эгерде рефералыңар көп болуп бардыгы иштесе, анда көп эле акча болот достор. Мына ушундай жол менен акча табабыз. Мен эми бул жерден акча толук минимальный сумманы иштегиче иштейин. Бул жерде баланс дегенди басып, вывестини басып көрөйүн, канча акча чыгат экен. Мына бул жерден YouMoney, Payer, Kiwi, Advicash'ке чыгарса болот. Мен Kiwi'ге чыгарамын. Бул жерде минимальный 0,2 доллар экен. 12 рубль экен да, мындай айтканда. Ушул акчаны чогултайын, анан кийин мен акчаны чыгарып көрсөтөм. Мына достор, мен ушул минимальный сумманы таптым, чогулттум. Балансым 0,2 доллар деп калды. 12 рубль 672 рубль. 0,2. Мындай айтканда минимальныйды топтодум. Мен болгону 4 аккаунт ушуну регистрация кылдым, уже минимальный сумманы таап койдум. Эми вывести дегенди басайын. Kiwi'ни тандайм. Номерибизди жазышыбыз керек. Анан кетиребиз. Бул жерге өзүбүздүн суммабызды жазабыз. Мына доллар менен жазышыбыз керек экен. Мына мисалы 0,2 мына. Заявка бул жерге кетти. 1 сааттын ичинде болот экен. Мен ал акча түшөр менен сиздерге көрсөтөм достор. Мына бул помощь деген жерге кирип, өзүңөр бул бот тууралуу ар кандай нерселерди карасаңыздар болот. Техподдержкага жазсаңыздар болот, же болбойбу акча төлөнгөн жерлерди карасаңыздар болот. Мына достор, 1 саатка жетпеген убакытта акча кошелекке барып түштү. Акча келди деп жазып койдум. Ушун өзү чыгып калат экен. Мына үстүн карасак дагы Kiwi'ге келгени көрүнүп турат достор. Азыр Kiwi'ме кирип көрсөтүп берейин историяны. Мына 12,67 рубль. Өзү эле жазылып турган историяга киребиз дагы. 5 июнь деп турат, сегодня деп турат. Көргөнүңүздөрдөй достор. Мына ушинтип акча тапсаңыздар болот достор. Эгерде бул видеом жаккан болсо, каналга катталыңыздар. Ушул видеого лайк басып кетиңиздер жана каналымдагы дагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер достор. Анда эмесе кошкула достор.